Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Эми урматтуу Азамат мырза, сиз ошондо бул тышкы видео байкоодо атабыз да. Азыр Бишкек шаары менен Ош шаарында бар, туурабы? Бөлөк Кыргызстан мунчасы коюлуп баштады да. Албетте коюлуп баштады. 10 март, келет ушул жылдын 10 мартта экинчи этабы иштеп баштайт. Сиздин өзүңүздүн жеке көз карашыңыз боюнча бул кылмыштуулук менен күрөшүүдүн бирден бир жолу, туурабы? Албетте. Элдин чөнтөгүн ойлогон жоксуңар силер. Биз азыр Кыргызстаныбызда Бишкек шаарын ала турганбыз. 1 миллион машина бар болсо, 1 миллион машинанын бардыгынын штрафы бар. Эң аз дегенде 10 миң, 30 миң, 50 миң бар. Эң аз дегени. Бул социалдык чыңалуунун бирден бир жолу ушул жолда. Мен сизге бир эле мисал айтайын. Трасса Денсиапина менен Садыгайдан кезилиши. Элестетип атасыз да. Ошол жер биздин мамлекеттик госстандартка жол жооп бербейт. Ошол жерде двойной полоса бар экен. Двойной полосаңар өчүп калган, бир күн 3 жолу ошону тебилген экен. Бир күн 15 миңден 5500 болгондо 16500 сом кетти ошол. Бир эле күндө. Алган айлыгы 9,5 миң сом. Көрдүңүзбү? Андайлар шаарда бүт четинде бар. Урматтуу Азамат мырза. Анан бул силердин кылмыштуулук менен күрөшпөй элечи, чөнтөк менен күрөшүп атасыңар, элдин чөнтөгү мененчи. Элдин чөнтөгү менен күрөшүп атасыңар. Азыр мына мен кече Таласка барып келдим. Таластын жолдун жегине баарын ийилип коюпсуңар. Эгерде бул иштеп баштай турган болсо, штрафыңар болсо, бул айлык менен биздин жашоо шартка дал келбейт. Ичинде өзүбүздүн чөнтөктү карап, жашоо шартты карап туранан өзүбүзгө жараша иш кылыш керек да. Кылмыштуулук менен күрөшүүнүн жолу. Сиз айтып аткан ошо кылмыштуу базарларда болобу, эл көп жерде болобу, жанагындай этаж үйлөрдө болобу, алар кылмыштуулук перекресткада кылмыштуулук кылбайт. Каждый перекрестка коюп атасыңар азыр. Каждый перекресткада. Бүт чөнтөк ошол турганда бардыгынын машинасы бар, бүттүгүнүн үйүнө штрафы бар. Штраф жок да айтып коелучу машина айдап алгандан. Эми шаар карап көрсөңүз, стандартка жооп бербейт. Союз кезиндеги ушу Бишкек шаары 1,5 миллион рассчитанный город, 1,5 миллион машина жүрүп атат. 1,5 миллион эл жашайт, внутрь мигранттар менен. Жол тар. Анан өзүңүз эле көрүп атасыз, кечки жумуштан чыккандан кийин алды тиги Южный магистраль Белинкеде болсо, арт ушул турат пробкачы. Анан ошол жагында караш керек да чын эле. Видео көзөмөлдөгөндө муну эми чын-чынлап келгенде мен өзүм жеке пикирден муну колдойбуз. Уруксат берсеңиз мен жооп берейинби? Жооп бериңиз. Урматтуу Русланбек Шаргазиевич. Биринчиден бул айыппул деген налог жаткыз эмес, аны сөзсүз түрдө төлөгөн. Бул деген жол эрежесин бузбаса эч кандай штраф келбейт. Бул деген дагы бир ушу жол эрежесин сактаган, тартипти кармаган нерсе. Биз карап келсек, ушу АПКлар турган жерде жолдун агырсыктары кескин түрүндө азайган. Бирок булар аз. Мисалы Бишкек шаарынын 1,5% эле камтыктайт да. Анткени анан жанакы силер айтып аткан туура эмес штрафтар салынып калса, бул боюнча атайын комиссия иштейт бизде. Атайын комиссия иштейт. Айтып кетсем, ушундай 9536 жаранга кайрылган бизге. Алардын баарын карап көргөнбүз. Ошонун ичинен 9000 ичинен 7252си бул деген биз жаран жака чечим кабыл алган комиссия. Ошо биздин чечимдерге макул эмес болуп туруп 259 жолу сот отурумдары болгон. Ушу ГАИнин чечими туура эмес деп. Анын ичинен проект башталгандан бери 259дан 5 жолу биз уттурганбыз, 254 биз туура чечим кабыл алганбыз, соттун чечими менен. Бул боюнча биз албетте иштейбиз. Атайын комиссиябыз бар. Анан дагы бир жолу айтарым эле тиги чын эле бүт жолдорго коюлуп атабыз деп айтып атабыз, бирок бул деле аз. Бул жолдун баарына анан именно бул видео байкоо боюнча айтып кетсем, ушу проект башталгандан баштап 1703 биз деген факты боюнча толугу менен биздин мониторинг борборубуз ушу кылмышка шектүүлөр боюнча же кылмышка ачканга түзмө-түз жардам берген. 1703 жолу. Мындай да мен дагы айтып атам. Кылмыштуулукту перекресткада ачпайсыңар. Каждый перекресткага коюп, зал эми сиз туура айтып атасыз. Ал любой водитель залда атайын бар нарушение кылбайт.
атайын барып калбайт. Эми аз пробкадан барып катар 6 машина туруп калса, ал назад бере жүрүш өчүп токтотуп коюш керекпи? Бир час убагында чыгып карап көрсөңүз, анан алда трёхножкалар боюнча жаңы айтып кетти Исмаилович. Бекер болуп турушат да ушулар эми. Ошо кайсы кылмыштуулукту жабат ал. Көчөдөн туруп алып чөнтөктү элдин чөнтөгүн тоноп атпайбы? Бирок бунуңуздар чынчынап келген Азамат мырза, бул абдан биздин карапайым эл үчүн бул жакшылыктап келе турган мыйзам эмес биринчиден. Экинчиден бул видео көзөмөлүңөр мен жеке пикиримде эл делегече жолугушууну айтышты. Эң аз деген чөнтөктөр өсөмүз 10 миңден 15 миңден 20 миңден эме сурат дейт. Сиз айтып атасыз сот деп туура. Сотко барыш үчүн убакыт керек экен, адвокат жалдаш керек экен. Тиги гаиге барсаң дейт, бир күн очередке кире албайсың дейт. Кыйкырып туруп эшигин жаап коет экен дейт. Мени текшерип берсең текшере албайт экенсиң дейт. Анан ошол жагына караш керек да чын эле. Русланбек Шаргазиевич, бул деген айыпыбыз көп деп атышпайбы? Бул деген эмнеден болуп атат? Бул деген биринчиден биздин айдоочулардын тажрыйбасы жок. Өздөрү жол эрежесин билбейт. Көп учурда мына биз деген эмне деген жумуш апардык бул боюнча. Атайын сурамжылоо өткөздүк. Канча жыл стажы бар айдоочулар каяк жерден окуганын билбейт. Жол эрежесин эместер окуат. Ушу деген ушунун баары тажрыйбасы жоктун баары жолуна кырсыктардан көрөт атпайбы? Мен айтып кетсем, Кыргызстанда былтыр 868 адам ушу жолуна кырсыктарынан каза болду. Аны да адамдын жашоосун, өмүрүн эч кандай акча менен санай албайбыз да. Бирок бул тармакта АПКны биз көбөйтүш керекпиз. Өмүрүн сакташ үчүн биз АПКны сөзсүз түрдө көбөйтүш керекпиз. Эгерде штраф бар, деп айдаган Ауди 100 миң сом штраф бар. Кантип төлөйт ошо машинасын сиздер алып коесуңарбы? Же сатып берсең эмне болуп кутулат ошону? Кыска эле мына коомчулуктар угуп көрүп атат да. 100 миң сом штраф бар. Болбогон жерлери. Элементарный бир эле мисал келтирдим мен сизге. Бир эле мисал. Ошол жана силер крассеткен паласаңар 2 айдан жуулуп жок болуп калат. Ошол бир күндө 3 жолу тебелеп бир. Жок паласа. Бир күндө 16.500 сом штраф келиптир. Биринчиден паласаларды биз чийбейбиз. Паласанын деген жолдун ээси чийет. Бул шаардын ичинде жолдун ээси мэрия. Мэрия жасаш керек. Анан деген жанакындай чийип алып туруп, же вынужденное нарушениянын баары отклонение болот. Анын баары болбойт. Эгерде ушул азыркы учурда бир 2 миллиондон ашык токтом чыкса, 4 миллиондон ашык отклонение болгон. Ошондой алардын арасында вынужденный да бар. Жана астында машина токтоп калган, сиз айткандай пробка болуп калган, анын баары отклонение болот. Бул деген биз салып аткан штраф, бул деген доказанный штрафтар. Сөзсүз түрдө эрежеси бузулган деген. Урматтуу төрага, кечирип коесуз процедураны. Регламент менен жумуш алып барсак, могу болбосо бир 5-күнгө чакырбайлы ушул